Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпы жергесиндеги активдүү жаштар тарабынан Барпы жаштар уюму түптөлгөн. Аталган уюм аймакта кайрымдуулук иштерин, жаштар арасындагы биримдикти бекемдөө багытында алгылыктуу иштерди аткарып келе жатат. Бул ирет уюм тарабынан айылдагы мектептерде окуган айрым муктаждыгы бар окуучуларга жардам көрсөтүлдү. Бир эле максат — ынтымакчылык. Балдар ынтымак болсо экен, бири менен бири жакшы байланыш болсо экен деген эле үмүт менен балдардын ушу өзүнүн демилгеси менен ушинтип 5-6 бала болуп сүйлөшүп, балдар ушинтип инициатива көтөрүп чыгышты. Азыр буюрса, Кудайга шүгүр өтө жакшы. Бунун түзүлгөнүнө бир 7-8 ай болуп калды. Буга чейин ар айда балдардын өзүнүн ар айылдан баягы ынтымакчылык футбол боюнча эмелдештер өттү. Ар бир мектептен Барпы айыл өкмөтү боюнча 10-11 мектеп бар экен. Аз да болсо ошо ар бир мектепке ушу анча муктаж болгон окуучуларга ушундай кийим-кечектерди алып берип, бул эже ушу айыл деле Барпыга жаштар уюмунун атынан да. Размерлер менен алды. Бул кичине эмес, чоң эле жардам болот биздин мектепке. Ошол тизме боюнча атайын өзүлөрүнүн размери менен бергенбиз. Эмне дейбиз? Рахмат гана айтабыз сиздерге. Чоң рахмат. Ошол биздин балдарды сиздер сыйласаңыздар, сиздерди ар дайым Кудай сыйласын. Ар дайым биздин мектепке өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошо бериңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук каалайбыз. Үй бүлөңүздөр менен ар дайым аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Мынау соқ түшкөнүнө байланыштуу балдардын демилгеси менен кеңешип ушу Барпыда 10-11 мектеп бар экен айлык. Ошого аз да болсо ушу муктаж үй бүлөлөргө кичине болсо да ушу жылуураак кийимдер менен кичине неме коелу деген үмүтпен келдик. Ошону биз мына биздин өзүбүздүн үй айылынын өкүлү Эмин өзү тизмени алса керек дейт. Ошо тизме боюнча өзүңүздөр берип тапшырып коюңуздар. Бүт ошо размери менен кимге кандай жазылган деген. Рахмат балдар, ушундай шумуңардан жазбай, дайыма ден соолукта болуп, элдин кызматында жүрө бергиле. Бартаңар улук болсун дайыма, ушундай жакын үй бүлөлөргө кичине салым кошуп жүрөткөнсүздөр. Ушуңардан жазбай жүрө бергиле. Мектеп коллективи, окуучулар, ата-энелердин атынан баардыгына чоң ыраазычылык. Рахмат. Кичине болсо да ушу балдардын көңүлү көтөрүлүп калат. Ушундай балдарды сыйлаганыңар үчүн силерди ушу Аллахым сыйласын. Силер дагы ушу эч качан кем болбогула. Иштериңер дайым алдыга жүрө берсин. Ушундай балдарды ар дайым колдоп, ушулардын көтөрүлүшүнө көмөк көрсөтүп жүрө бергиле. Кудай буйрса, мындай иштер дагы көпкө уланат. Бизде алда мындан да чоң пландарыбыз бар. Бул буйрса, бул баш эмес, аягы да эмес.
көп чоң пландарыбыз бар. Ушул иштерди Кудай буйруса алдыда ишке ашырабыз. Биздин жаштар биригип багында жаман иштерди же болбосо балдарды мындай бир жаман жолго үндөбөстөн жакшы үлгүлүү жолго үндөп бүгүнкү күндө башкаларга дагы өздөрүнүн кийинки келечек муундарга дагы үлгү болсун деп ушундай жакшы иштерди аткарып атышат. Мен учурдан пайдаланып ушул биздин жаштар биримдиги коомуна ошолордун уюштуруучуларына баардыгына Барпы айыл өкмөтүнүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.